Ак Суу Түп райондору жана Каракол шаарынын башталгыч класстын окуучулары үчүн окуу күндөлүктөрүн Жогорку Кеңешинин депутаты Акылбек Түмөнбаев тапшырды. 17269 окуу күндөлүгү мектеп директорлоруна берилди. Мындай саамалык жыл сайын уланып, окуучуларга дем, ата-энелерге жардам болоорун белгилешет. Күндөлүктүн берүүнүн бир максаты ошо биздин ошо окуучуларыбыз эртең ошо мамлекетибизге салым кошсун, эртең ошо мамлекеттин келечеги үчүн жакшы окуу билим тарбия алып, эртең ошо мамлекетибизге салым кошсун деп жакшы үмүттө берилип аткан күндөлүктөр. Жакшы иштерди Каракол үчүн кылып келатат. Ошо мектеп жаатына дагы жардамдарын көрсөтүп келатат. Ошол дагы бир жолу ошол ишине ийгилик каалайт элек, ден соолук каалайбыз. Мындан ары дагы бизи Караколубузга жардам көрсөтө берсин деген демекчибиз. 308 күндөлүк алып кетип баратам учурда. Былтыр дагы, мурдагы жылы да ушундай жакшы саамалык болгон. Учурдан пайдаланып, Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевичке чоң ыраазычылык айтабыз. Жалпы жамааттын атынан, ошондой эле ата-энелердин атынан. Эл өкүлүнүн демилгеси менен мектеп окуучуларына бирдей күндөлүк берүү учурдун талабы. Күндөлүктө кыргыз элинин атрибуттары, негизги баалуулуктары чагылдырылган. Билим берүү тармагынын өкүлдөрү окуучуларды башталгыч класстан патриоттуулукка үндөп, билим алууларына өбөлгө болоорун айтышат. Эми күндөлүк деген бул окуучунун эң негизгиси куралы да. Бизде ошо күндөлүктөр чыкты эле орто жерден. Бир машинанын сүрөтү, кыздардын сүрөтү, бир мультфильмдердин сүрөтү болуп. Мына азыр карасак, жаңы чыккан күндөлүк өтө эмнелер чагылдырылган. Кыргыз Республикасы символикалары толуктурат. Биздин ушул кыргыздын бермети болгон Ысык көл, Ала Тоодун баардыгы тең камтылган. Былтыркы окуу жылында да алганбыз. Ошо башталгыч класстын окуучуларына дагы былтыркы окуу жылында Акылбек Тогузбаевичтин демилгеси менен, демөөрчүлүгү менен ушу баардык башталгыч класстын окуучулары күндөлүк менен камсыз болушкан. Билим берүү тармагына кошкон чоң салымы, ушу башталгыч класстын окуучулардын баардыгы ушу күндөлүк менен камсыз болуп жатышат. Бул да болсо ата-энелерге дагы бир аз да болсо жардам. Эл өкүлү окуу күндөлүктөрдү тапшыруу менен гана чектелбей, аталган аймактардын социалдык маанидеги маселелерин, көйгөйлөрүн жеринде чечип берүүнү колго алып келет. Жанара Алмазбекова, Нурдин Нурманбетов, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары.